Мындан 31 жыл мурда, дал ушул 31 августта легендарлуу парламент Кыргызстандын көз карандысыздыгы жөнүндө декларацияны кабыл алган. Ошол күндөн тартып Кыргызстан өзүн эркин, эгемен жана көз карандысыз мамлекет катары жарыялап, өлкөнүн жаңы тарыхы башталган. Өлкө эгемендүүлүктү алган 31 жылдан кийин дагы кыргыз эли бул майрамды шаңдуу маанайда белгилеп келет. Бүгүн дагы Талас облусунун Кара-Бура районунда эгемендүүлүк күнү шаңдуу маанайда белгиленүүдө. Анда азыр биз Кара-Бура районунун тургундарынын майрамдык маанайы менен бөлүшөбүз. Саламатсызбы жеке, майрамыңыз менен майрамдык маанайыңыз кандай бөлүшөт? Ой, рахмат, майрамдык маанай абдан сонун. Бүгүн ушундай сонун эгемендүүлүк болуп атат. Кыргызстанда аябай сонун майрам болуп атат. Бизде да Кара-Бурада мына буйруса аябай сонун майрам болот деп күтүп атабыз. Келдик жаңы. Кыргыз элимдин бүгүнкү 31 жылдык эгемендүүлүгү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Аман болушун, тынч болсун, дүйнөбүз тынч болсун. Баарыбыз ден соолукта болойлу эми? Ошол. Майрамыңыз менен Рахмат. майрамдык маанайыңыз менен бөлүшөтсүңүз. Майрам кандай өтүп жатат? Жакшы. Балдардын маанайы да жакшы. Бардыгы паркка келип, көңүлдүү ойношуп атат. Жүздөрү жарык. Кыргыз элинин бардыгын майрам менен куттап кетем. Бүгүнкү эгемендүүлүктүн күнү менен бардыгына жакшы маанай, ден соолуктары жакшы болсун, иштеринде ийгиликтер болсун, кыргыз элим аман болсун, бар болсун, бай болсун. Маанай жакшы. Кыргыз элинин эгемендүүлүк майрамын куттайбыз. Кыргыз элине тынчтык болсун, бар болсун, баарыбыз аман болойлу. Майрамдык маанайга бөлөнгөн Кара-Бура районунун тургундары балдарын, неберелерин жетелеп, өлкөнүн тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калган бул күндү белгилөө үчүн райондун борбордук аянтына келишкен. Район тургундары үчүн бул күнү Кара-Бура райондук мамлекеттик администрациясы жана Кызыл Ада район өкмөтү тарабынан концерттик программа тартууланды. Эгемендүүлүк күнүндө элге айтайын саламды, куттуу кылсын эй жараткан, кутманды ушул заманды, эгемендүүлүк алганча элибиз көргөн талайды. Майрамга келген конокторду район акими Бектур Сагынбаев, Кызыл Ада район өкмөтүнүн башчысы Дастан Бекетаев куттукташып, эгемен өлкөбүз өнүгүп өсө берүүсүн тилек кылышты. Бейиштей болгон жерибизде өзүбүздүн эгемендүүлүккө жетишип, эркиндигибизди майрамдаганга чоң мүмкүнчүлүк жаралгандыгы баарыбызга тарых далилдеп турат. Эгемендүүлүктү мындан ары көздүн карегиндей сактап, мамлекетибиздин гүлдөп өсүшүнө баарыбыз өз салымыбызды кошушубуз милдет деп эсептеймин. Дайыма жергебизде, айылыбызда, ар бир үйдө ынтымак ыролуп, асманыбыз ачык болуп, биздин эгемендүүлүгүбүз түбөлүктүү болсун. Баарыңыздарды майрамдык маанай менен Кара-Бура өлкөтүнүн атынан жана өзүмдүн атынан чын жүрөгүмөн куттайм. Эгемендүү мамлекетте жашап атканыбызга жана сиздер менен бүгүнкүдөй майрамдык маанайда жүз көрүшүп отурганыбызга Кудайга миң мертебе рахмат айтам. Көз карандысыздык майрамын белгилеп жаткан ар бир кыргызстандыктын тилеги тынчтык жана өлкөнүн өнүгүп өсүүсү. Кыргыз элиме биринчиден тынччылыкты каалайм. Эли журтум аман болсун. Чын ден соолук. Эгемендүү жылдары жакшы жылдар болсун айланайын. Өмүрү ушу жаш балдардын өмүрлөрү uzun, келечектери кең, тилеген ойлоо максатына этсин. Дайыма жакшылыктын үстүндө бололу. Эгемендүүлүк майрамы ар бир мамлекет үчүн өтө жетишкендик. Бизге азыр биримдик, тынчтык жана талыкпаган эмгек керек. Кара-Бура районунда эгемендүүлүк күнүн утурлай улуттук оюндар уюштурулду. Эгеменбиз, сыймыктан эгеменбиз, эркиндикти урматтап сүйгөн элбиз, миңдеген жыл тарыхта из калтырып, эл тизгинин эч кимге бербегенбиз. Майрамыңыздар менен! Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Кара-Бура району.